Ukrainanын президенти кайрадан Путин менен сүйлөшүүнү сунуштады. Ишенимден кетти. Салык кызматынын Сузактагы инспектору кызматынан бошотулду. Ал пара менен кармалган болчу. Ак Тилек өткөрмө бекетинде коррупциялык схема аныкталды. Алар унааны текшербей акча алып турушкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский кезектеги видео кайрылуусунда Орусиянын өз өлкөсүнө басып киришин Европага карата согуш деп атап айыптады. Сөзүнүн соңунда ал орусча сүйлөп, Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүнү баштоону сунуш кылды. Украинанын бардык аймактарында атышуу жүрүп жатат. Адам өлүмүнүн алдын алуу үчүн келгиле сүйлөшүү столуна отуралы, деди Зеленский. Ал буга чейин дагы Путин менен эки же бир нече тараптуу сүйлөшүү өткөрүүнү сунуш кылган. Мунун алдында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинанын аскерлери куралын таштаса гана Москва сүйлөшүүгө бара тургандыгын билдирген. Орус президенти Владимир Путин 24 февралда таңында билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага согуш ачты. Украинанын жоокерлерин куралдарын тапшырып, үйүнө кайтууга чакырган. Таңкы саат 5-терде орус аскерлери Украинага чабуул жасап басып кирди. 25 февралда таңдан баштап орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоолорун жана бомбалоосун баштаган. Украина кармаштын биринчи күнү 137 аскери мерт болгондугун жарыялады. Орусия курмандыктар боюнча азырынча маалымат тарата элек. Уважаемые граждане Российской Федерации, как я уже и сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать, мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против війни. Шановні громадяни України, захищаємось, не зупиняємось. Слава вам, слава нашей армии, слава Украине. Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакыт жашоону улантыңыз. Кыргыз-казак чегарасында Ак Тилек бекетинде жүк өткөрүүдөгү коррупциялык схемага шек саналып, мамлекеттик салык кызматынын жана транспорт жана коммуникациялар министрлигинин кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызмат тараткан маалыматка караганда, Ак Тилек өткөрмө бекетиндеги салмак габариттик көзөмөлдөө жайынан айрым жүктөрдү каттоодо товарлардын наркын жана көлөмүн төмөн көрсөтүлгөн. УКМК жемкорлук схемасы менен салык кызматкерлери жүк ташуучу автоунаалардын ар биринен 3000 сомдон 10 000 сомго чейин салмак габариттик көзөмөл пунктунун кызматкерлери ашыкча жүктөрдү текшербей эле 1000 сомдон 2000 сомдон акча алып турушкандыгын аныктап чыккан. Атайын кызмат 25 февралда 13-12 000 сом алып жаткан салмак габариттик көзөмөл пунктунун 2 кызматкерин жана 5500 сом алып жаткан салык кызматкери кармалгандыгын маалымдады. Учурда коррупцияга шек саналгандар камакка алынып, тергөө амалдары жүрүп жатат.
Россия Украина менен жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө даяр. Бул тууралуу жума күнү Россиянын президенти Владимир Путин Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө айткан. Россия Украина менен жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө даяр деп Путин билдиргендигин Кытайдын тышкы иштер министрлиги жарыялады. Буга чейин Украина президенти Владимир Зеленский Россия лидери Владимир Путинге Донбасс боюнча сүйлөшүүнү сунуштаган болчу. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Тажия күнү мал союуга тыюу салуу жана той аштарды иретке келтирүү тууралуу жарлык чыгарган. Анын аткарылышын камсыздоо үчүн президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, акимдерге жана жергиликтүү залдынча башкаруу органдарына тапшырма берген. Агылайык үйлөнүү, үлпөт, үй бүлөлүк мааракелерди жана салтанаттарды, маркумдарга арналган иш-чараларды өткөрүүнүн тартиби жөнүндөгү жобону иштеп чыгуу талап кылынат. Бул маселе боюнча калк арасында иштерин жүргүзүп, сунуштарды бериши шарт. Ал эми муфтиятка диний ырым-жырымдарды, маркумдарды эскерүү үрп-адаттарын, маркумга арналган иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкерчиликке жол бербөө жана аларды алдын алуу максатында фатваларды чыгарууну сунушталат. Жогорку кеңештин депутаттарына, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге үй бүлөлүк мааракелерди, салтанаттарды, маркумдарга арналган иш-чараларды ийри суммада каражат сарптаган жана көп мал сойбостон жана башка ысырапкерчиликке жол бербестен өткөрүү жалпы кабыл алынган адеп ахлактык ченемдердин негизинде сактоого жана элге үлгү болууну сунушташат. Ошол эле учурда той топур, тажия жана Куран окутууну иретке келтирген мыйзам долбоору парламенттин кароосунда турат. Анда мамлекеттин жана муниципалдык кызматкерлер жана алардын балдары чектөөлөргө баш ийбеген учурда кызматтан бошотуулары жазылган. Демилгечи депутат Улукбек Ормонов талкуу учурунда коомчулуктун пикирин эске алуу менен бир сумма белгиленерин айтты. Башында биз 17.500 сом айыппул салууну сунуштаганбыз. Кийин ал аз болуп калат деп 70.000 сомго чейин көтөрүүнү айтышкан. Бирок ал дагы туура эмес деп ойлойм. Дүйшөмбү күнү парламенттик угуу болот. Бардык сунуш пикирлерди эске алып, айыппулдун өлчөмүн белгилейбиз, деди Ормонов. Үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумдарды эскерүү боюнча иш-чараларды уюштуруу, ошолорду бир иретке келтирүү боюнча чыкты да. Бул указдын, бул жарлыктын чыгышы эл күтүп аткан жарлык эле. Себеби бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул абал ушундай аш тойлорду өткөрүү, маркумдар эскерүү иштеринин бардыгы тең көпчүлүгү бир мелдешке айланып кетти. Бирине бири атаандашып, Кыргызда бир орой бир макал бар, куру намыс баш жарат деген. Мына ушул салтанаттарды өткөрүү үчүн, маркумдарды эскерүү үчүн, аштарды өткөрүш үчүн аябай кредиттерди алып, карызга батып калып аткан. Үй бүлөлүк экономикалык бюджеттине карабай, эртеңки күнү бирөөлөргө карыз болуп калып, ушундай бир кызыктай десек болот. Бир керек болсо ушундай бир түркөйлүк абалдарга чейин капталып калып атабыз да. Ушундай жаатындагы жарлыктын чыгышы өтө туура болду. Бул жерде кечээ социалдык тармактарга дагы кээ бири көпчүлүгү туура кабыл алып атат. Ошол эле учурда туура эмес да маалымат кетип атат да. Бул жерде аш тойлордо, эскерүүлөрдө мал союлбасын деген жер жок. Бул указдын 8 пункттан турган указ жарыкка көрдү. Ошонун 2-3 беренесинде айтылып атат. Ар бир областтагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү ушул салтанаттуу, үй бүлөлүк салтанаттуу иш-чараларды жана маркумдарды эскерүү боюнча тиешелүү жоболорду, тиешелүү көрсөтмөлөрдү иштелип чыксын деп атат. Ошондой эле бул иш-чаралардын бардыгын тең элге түшүндүрүү үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысына, ошондой эле жалпыга маалымда каражаттардын өкүлдөрүнө, эң негизги дагы күч ушул Кыргыз Республикасынын мусулмандар диний башкармалыгына жана ошондой эле муфтиятка дагы жүктөлүп атат да. Албетте бул эми жарлык чыкты. Жарлык чыккандан кийин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясынын тийиштүү бөлүмдөрү, тийиштүү башкармалар тарабынан бул иш-чараларды кантип аткарабыз? Иш-чаралар планы иштелип чыгат.
Сузакта салык кызматынын инспектору ишенимден кеткендигине байланыштуу кызматынан бошотулду. Бул туурасында бүгүн мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Мамлекеттик салык кызматынын Жалал Абад облусунун Сузак району боюнча башкармалыгынын инспектору ишенимден кеткендигине байланыштуу кызматынан бошотулду. Анын кызматтан бошотулушуна патентти жабуу маселесин оң жагына чечип берүү үчүн жергиликтүү тургундардан пара алуу фактысы менен түшкөндүгү негиз болгон деп айтылат маалыматта. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сузак району боюнча башкармалыгынын инспекторун пара алып жаткан жерден кармашкан.